ГКНБ менен проблеманы каалабасаңыз, мен досторумдун баары ГКНБда иштейт, каалабасаңыз ошондой проблема болбосун десеңиз, мен айтканды алып келгенди унчукпай жазыңыз деп 3 айдан бери эле ушундай проблема болуп келатабыз. Медсестра, санитарка дегенди киши ордуна көрбөйт. Басынтат, ачык эле бетиң айтат, кто вы такая деп эле ошентип айтат да. Бир эле бейтаптан чөнтөгүнө 15 000 салса, бир күндө канча чөнтөгүнө акча чөт эле да. Ал жакта ал бардыгын коркута болуптур. Кызматкерлер эч ким мага сөз сүйлөй албайт экен. Менин колумдун ордуна өзүнүн колун коюп, бейтаптын направлениясына ошентип жаткыза баштады. Балам келатат, азыр экөөң расына раз чыгасың, халатыңды чеч деп мени провокацияга алдырганга аракет кылды. Арбаңыздар урматтуу Медиа 24 YouTube каналынын көрөрмандары, учурда биз Таш ТВ айылындагы курортология жана калыбына келтирүү боюнча Кыргыз Илимий Изилдөө институтунун алдында турабыз. Эске сала кетсек, 26 ноябрь күнү бөлүм башчы жана Улуу Медайдын ортосунда чыр чатак пайда болгон. Ушул окуя боюнча кененирээк маалымат алалы деп келип калдык. Кандай эмесе, сиздер менен чогулалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Социалдык тармактардан көрүп калдык. Ошо 26 ноябрь күнү бөлүм башчы экөөңүздөрдүн ортосунда жаңжал келип чыккан экен. Ошол окуя боюнча айта кетсеңиз. Бул жаңжалдын башы 3 ай мурун башталган. Бул бала бизге келгенине 3 ай болду, бөлүм башчы болуп келгенине. Мен буга чейин 2 бөлүм башчы менен иштедим. Аябай сый, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, аябай ынтымактуу бөлүм элек. Анан бул бала келгени 2 тизгин бир чылбыр колума тийди дедиби, ушундай бир башкача баштады жумушун. Жалаң эле мыйзам бузуу менен баштады. Өзү аябай кырс, керсейген, бизди теңине албайт. Врачтар менен гана өзүнүн уровенинде сүйлөшпөсө, медсестра, санитарка дегенди киши ордуна көрбөйт. Басынтат, ачык эле бетиң айтат, кто вы такая деп эле ошентип айтат да. Анан 3 ай мурун урушубуз эмнеден башталды? Жанагы Россия менен Казакстандын жарандарын, булар бир киши бул 30 000 сом. 30 000 сом бул кассага төлөнүшү керек да. Мунун өзүнүн принциби бар, 50% деген. Демек, ошол Казакстандын же болбосо Россиянын жарандарына айтат да, 50%-ин мага төлөсөңүз, 30 000-дин жарым 15 000 да мен бияктан бюджеттен бекер лечение алып бергенге жардам берем дейт да. Бөлүм башчы катары ал өзү чечет да ошону. Анан бияка мага ошолордун баарын алып киришет. Мен, естественно, каршы болуп аларга жазып бербей коем. Российский гражданин болсо, Россиянын паспорту менен келсе, мен кандай деп, эмне деп буларга история ачам. Казак болуп турса, же болбосо күрттү же түрктү кыргыз деп жазыңыз, Кыргызстандын гражданы деп жазыңыз дейт. Мен ошолордун баарына бөгөт коем, буттосом. Мындайча айтканда, я у него отбираю лакомый кусочек. Анткени бир эле бейтаптан чөнтөгүнө 15 000 салса, бир күндө канча чөнтөгүнө акча чөт эле да. Ошон үчүн мунун эң эле көздөгөн максатынын бири ушул болду. Мен бул жерде аябай фильтрди жакшы карайм, контролду да аябай жүргүзөм. Бул жерде иштеген медайымдар менин уруксатымсыз мындай нерсени жазбайт. Андан дагы 3-чү топтогу майыптыгы бар адамдар, булар льготага киришпейт. 3-чү топтогу майыптардын кайсынысы льготага кирет? По слуху, по зрению и с детства дегендер кирет. Калган общий заболеваемость боюнча булар дагы кассага жанагы кыргыз жарандары 22 000 сомдон өйдө төлөп анан жатыш керек да. Естественно, бул 3-чү группаны 3-чү группа деп мен чырылдаганыма карабастан жаз деп приказным тоном. Муну сиз чечпейсиз, сиз деген медсестрасыз. Муну мен чечем. Мен айткандай, мен бөлүм башчымынбы? Менин айтканымды кылыңыз. ГКНБ менен проблеманы каалабасаңыз, мен досторумдун баары ГКНБда иштейт. Каалабасаңыз ошондой проблема болбосун десеңиз, мен айтканды алып келгенди унчукпай жазыңыз деп 3 айдан бери эле ушундай проблема болуп келатабыз. Демек, мен түшүндүгүм боюнча чет элдик жарандардан акча алып, ал акчалар өзүнүн чөнтөгүнө кетип турган. Жана ал бейтаптарды Кыргызстандын жараны деп жаздырткан. Ооба, мен деле буга эмне үчүн бөгөт койгонумдун себеби, бизде спецсчет деген бар, анда бизден КТУ деген 2-нчи айлыкталабыз. Ошол жарандардан кассага толук сумма акча түшсө, ушул жерде иштеген
санитарка, медсестралардын баары ошондон КТУга айлыкка кетет да. А эмне үчүн ал бир эле бөлүм башчынын чөнтөгүнө кетиш керек экен? Мен ошон үчүн баягы элге да калыстык болсун деп, кассага түшсүн ошол акчанын баары деп, мен буга ошондой мыйзамсыз иштерди кылдырбай бут тосконум үчүн 3 айдан бери мага тишин кайрап келатат да. Анан биз 15 киши ушул кабыл алуу бөлүмүндөгү 15 киши мындан тажаганыбыз үчүн арыз жазып биздин главврачка кайрылдык. Бизге такыр тынчтык бербей атат, кемсинтип атат бизди. Бизге бөлөк бөлүм башчы коюп берсеңиз деп кайрылуу жасадык. 24 ноябрь күнү приказ менен келип биздин главврачыбыз Махмадиев Акбаралы Кахарович бизге бөлүм башчыны ротация кылып алмаштырып берди. Бизде по приему болуп иштеген Нурматов Максат Качкынбековичти бул Семетейдин ордуна коюп, Семетейди бөлүм башчылыктан алып койгон. Анан ошол күндөн баштап мага аябай тишин кайрап өч ала баштады да. Ошол 24, 25, 26 мен бала болуп эч кимден укпаган уят сөздөрдүн баарын уктудум. Натрий буквын посылал мени аябай мындай провокация кылды да. 3 айдан берки кылган кылыгы ушул 3 күндүкү ошондон ашып кетти да. Мен уже билбейм эмне кыларымды билбей, күнүгө давление болуп, күнүгө капельница алып жашап калдым. Жана айтып кеттиңиздер го ошол иш аракеттеринен улам 24 ноябрь күнү сиздер кызматтан алынсын, биз бул киши менен иштеше албайбыз деп жазган экенсиздер. Андан кийин бул окуя 26 болуп жатат. Ошол 26-сында болгон окуяда сизге кол көтөрдү. 26-сында болгон окуяда мен күнүгө эртең менен саат 8-де обход жасайм, отделениени, тазалыкты текшерем, медоборудованиелердин чаңдарын, кабинеттердин мусордун баарын текшерем. Бизде электронная очередь, анан 118 бул заведующийдин кабинети, то есть ошол Мырзабековичтин мурдагы кабинети. 117 кабинет болсо ОВД больнойлор, жанагы төлөп жаткандар ошол жака кайрылат, путевкалар менен ошол 117ге кайрылат да. Мен 118ге кирдим, кирсем Семетей ошол жерге мурдагы ордуна отуруп алыптыр, Максаттын ордун бербей. Анын ордунда азыр Максат Качкынбекович башка бөлүм башчы отурат да. Анан мен айттым, бияктын врачы качан келет деп, бейтаптар ызы чуу болуп атат. Уже талон алып алышыптыр, сени күтүп атат, сен кабинетиңе барбайсыңбы? Эмне үчүн биякта тиги талашып, Максатты жашсынтып, эмесин ордун бербей отурасың? Бар өзүң кабинетиңе, тиги больнойлор ызы чуу болуп атат десем, бизде ошо больнойлорду жазган журнал бар, көк. Ошол журнал менен пошла ты деп туруп, ошол журнал менен мени бетке чапты. Анан мен кабинетиме келип, кыздардын баары көрүштү, мен аябай ызаланып ыйладым. Ыйлап отурсам, ошол маалда саат 9-дарда балам келип калды. Балам келип калгандан сен эмнеге келдиң десем, Семетей бүгүн 8:30-дан кечки 4-кө чейин келе бер, эркекче сүйлөшөбүз, сенин экөөңдү тең айрыйм деп чакырган болчу дедим. Ай балам кое тур, ошо билгенде эле мен аны видеого тартат деп ойлоп турмун. Мен болсо соткамды алып, ошо видеону күйгүзүп, анан кабинетине кирдим. Кирсем, Султан айтты, Семетей мен келдим деди, мен балам. Анан десем, эмнеге келдиң деп, наводящий вопростарды. Анан мен балам айтты, сен өзүң айтпадыңбы көчө телефондон, кел дебедиңби? Ошол бир аялга алым жетпей, ошо көрүнгөн эркек балдарды эмнеге жөнөтүп атасың, эмнеге коркутуп атасың аны деп айтыптыр балам телефондон. Десе, кел, анан эркекче экөөбүз сүйлөшөбүз дептир. Көрсө ошол изначально өзүнүн планында бар окшойт да, подставить этип ушунун баарын видеого тартып, анан кийин иш козготом дегенби, соттотом дегенби, айтор өзүнүн бир крупный планы бар экен да бул баланын. А мен билген да жокмун ал видеого тартып атканын. Мен спокойно эле тиякта дубалга жөлөнүп, экөөнүн сөзүн тартып аткам. Анан бир убакта баламды өзүңүздөр уккандай интернеттеги чыккандагыдай, Алабайдын күчүгү деди. Мен аябай ызаланып, андан мурун бетке жесем, 3 айдан бери менде тынчтык жок болсо, анан жанагынтип көрүнгөн балдарды алып келип коркутуп опуз алып атса, мен уже жетчү жериме жетип калдым да. Мен азыр да ыйлагым келип атат. Анан ким Алабай деп мен асылдым. Мен Кудайдын алдында турам. Мен жетсем бетин шыпырып алайын дегем. Ошо 5 тырмагымды салып туруп эле бетин тытып алайын дегем. Ортодо Максат, анан менин балам мени кармап жакындатпай коюшту да. Ошондо сол колу менен соткасын алып мени тартып турду.
Өзү болсо колу менен муну да көрсөттү, муну да көрсөттү, өзүнүкүн биягын да көрсөттү. Мен дагы видеодогу аябай ызаланып, жулунуп атканымдын, мен баламдай болгон бала ошону кылып атканына мен аябай чыдабай калдым да. Андан бери 3 айдан бери анча деле такыр тынчтык берген эмес бул бала. Ар кайсы сөздөрдү айтып, эми мен энесиндей аялды билбейм, менден улуу Алабай деген ат коюшмага деле кандай эне тарбиялады экен мен билбейм. Анан эгер чын эле өзүн эркекмин деп санаса, мени менен урушуп кармашпай, ошол балам жүр эркекче сүйлөшөбүз деп эдиң белең чеч формаңды жүр экөөбүз барып бияка 5 мүнөт сүйлөшүп кайра келесиң 5 мүнөт десе, ошол көрсө өзүнүн эркектик касиети жок окшойт да, ошол бүт тартып анан мени ошол жанагынтип мен асылып атканда мени ичке тепти. Кечирип коюңуздар, мен ошо уялбай эле көкүрөктөгү эмелеримди көрсөтө албасам дагы ошол балаларымды көрсөтүп коеюн. Демек ичке тепкен экен э сизди? Ичке тепти. Эмдеримдин баары болгала экспертизадан өттүм. Анан мени балам жерден тургузду. Тургузганда ызаланганман, мен дагы асылдым. Именно вот ага чейинкинин баарын, баламды сүйлөгөнүн баарын тартып туруп, андан кийинки видеодо жанагы асманды тартып атпайбы, башка жак. Менин жатканымды тартпай, ошо сотканы өйдө каратып алып тартып, башка жакты тартып атат да, менин жерге жыгылып жатканымды тартпай. Анан менин балам тургузганда мен дагы асылдым. Мен дагы асылганда ошондой дубалга жөлөнүп тургам столдун башында. Мен асылганда өтүп баратып, чуркап өттү дагы, мени баштан ары мындай катуу урганда мен стенага жабыша түштүм. Ошол жерде бутумдун жанында турган горшоктогу гүл кулап түштү да жерге. Ошо боюнча качып кетти. Мен кармайын десем, мындай этегинен чала була кармап калдым, жулунуп туруп, анан качып чыгып кетти да. Анан бул окуя ушуну менен бүттү. Мен ызаланып, чач башым баары уйпаланган боюнча түз эле главврачка бардым. Главврачка барсам, эже суранам сизден, ызы-чуу кылбай туруңузчу, эч жака жазбаңызчы, мен суранайын, биз жаманатта болобуз. Мен аны азыр чакырам, сүйлөшөм, эми эркек бала да сөзгө келет чыгар дегенден. Мен келдим, давлением 180 болуп кетти. Бул жерде кыздар менин кабинетиме отуруп мага капельница коюшту. Мен ызаланган боюнча мери деп сөз бергеним менен баары бир болбой эле мен милицияга Алабиджин РУДСына өзүм отуруп алып жерден заявление жаздым. Заявление жазгыча саат 12 болуп калды. Анан обедке чыктык. Тияка обедке чыккандан кийин кыздар келди, Перизат деген кызым, эже сизди тияка милициялар чакырып атат деп. Анан 118ге келдим. Ошол күнү 26-сы күнү Семетей Арыков жумушта такыр иштеген жок. Трудовой кодекс боюнча жумушта 3 саат жок болсо уже статья менен жумуштан алынышы керек да бул бала. Бул бала бир күн кечке 26-сы күнү иштеген жок. Анан саат ошол 1де милиция чакырыптыр мага. Мен кирип барсам эле милициялар аябай опузалап эле кыйкырып киришти. Отуруңуз, сүйлөбөңүз деп. Анан мен аябай таң калдым. Апа, таяк жеген мен болсом. Анан мага эмнеге мынча кыйкырып атасыңар? 5 милиция келиптир. Мен ошончолук эле аябай мыйзамын бускан болсом, мен алып барып камап салгыла. Эмнеге мага мындай мамиле жасап атасыңар? Бул баланын мамилеси аз болуп калдыбы силерге? Десем, ошондо дагы баягы аби таза эмес адам да эмеге компьютердин артына бетин жашырып алып ошол жерде жашынып отурду. Мага арыз жазды, ушул аял мени сабады, мага экспертизадан өткөнгө жолдомо бергиле деди. Мен бүгүн Пятиминуткадан коллективиме да кайрылдым. Бул жерде мен сасыган жокмун. Аял катары, жанагындай сөгүү уккан, таяк жеген катары, аял катары мен милицияга жазсам болмок, мен чакырсам болмок депчи. Анан мен эмес, ошол, к сожалению, эркек бала, тем более 92-жылкы мен баламдай болгон бала, ушунун баарын мына биздин институтту аябай жаманатты кылып атат, кыз босуп энесин коркутат кылып атат да бул балачы. Буга чейин айтып кеттиңиз, ошо ГКНБдан 2 бала келиптир деп. Ал балдар сизге жолуктубу, кирдиби? 26 ноябрь күнү мен ошентип кечинде да капельница алдым, бул жерден аябай кечки чыктым. Анан бизде бул институттун артында арткы двор бар. Бул центральный вход эмес, ошо сотрудниктер баары арткы двордон кирип, ошол жака машиналарыбызды токтотобуз. Анан мен чыксам 2 эле машина калыптыр, меники менен 3 экен да.
Анан ошол жерде азыр масочный режим болуп атат. Мен подозревать этпептирмин деле, оюм эчтеке келбептир. Бизде больнойлор баягы территорияны кыдырып басып жүрө беришет да. Анан 2 бала турганын көргөм, экөө тең баштарына кара топо кийип алышыптыр. Беттерине экөө 2 маска тагып алышыптыр. Бирөө бою узунураак, бирөө кичирээк бала экен. Анан мен барып машинамды ачайын десем эле эшикти момундай колум менен түртүп жаап туруп эле эмне ырасыңбы деди. Мен ушундай грубый формада. Анан чын эле аябай коркуп кеттим. Мен тегерегимди карасам, аякта задний двордо же сантехник эмелер, дворниктер жок, же больнойлор жок. Анан аябай коркуп кеттим. Ооба дедим. Анан десем, сен эмнеге Семетейге асыласың? Семетейдин куйругун экинчи баспай жүр. Биз ГКНБда иштейбиз. Сен чачырап кетесиң деп ошентип айтты. Мен кандай машинамды ачып эле машинага кире качып сразу эле ичин беките калдым машинанычы. Машинамды оталдырып алып эле айдап жөнөдүм да. Бул ушуну менен экинчи коркутуусу болуп атат да, ГКНБнын балдары деп эле. Демек ал ГКНБда тааныштарым иштейт деп сиздерди ошо коркутуп келген э? 3 айдан бери коркутат, каалагандай сөгөт, өтө кырс, аябай грубый өтө элечи. Анан эч кимди сыйлабайт бул жерде. Эмне үчүн весь коллектив 15 киши кол коюп, биз главврачка арыз менен кайрылдык. Эч кимди кишисиңби деп сыйлабайт. Киши ордуна көрбөйт да. Врач болсо эсептешет, сүйлөшөт, а врач эмес болсо сен пустой местосуң. Ошентип айтат. Кто ты такая деп эле айтат. Урматтуу кыргыз элим, баягы интернетке чыккан өзүнө ылайыктуу кылып тартып алган видео тарап кетти. Ошого жалаң өзүнүн тарапташтары, өзүнүн тууган тушкандары аябагандай жаман сөздөр менен негатив жазып атат. А мен кыргыз элинен сурайт элем, өзүңүздөр бааңыздарды берип калыстык менен ой жүгүртсөңүздөр деп. Мындан тышкары УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылат элем. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эгер чынында эле биздин главврачка келген жанагы Нурлан жана Аскар деген 2 бала ошол жерде иштеген болсо, мыйзамга ылайыктуу жооп беришсин демекчимин да. Андан дагы башка, эгер андай балдар иштебесе, мени жанагынтип баскан турган жерден келип биз ГКНБда иштейбиз деп ГКНБнын эл алдында аброюн түшүрүп, авторитетин кетирип аткандыгы үчүн, ошол жалган иштебей туруп жалган маалымат берип аткан үчүн ошол балдарды алып келип аткан ушул Арыков Семетейге дагы чара колдонуп берүүңүздү сурайм. Заядышуу болуп барганына 3 айдай убакыт болду. Ал жака барсам, ал эжеке ал жакта старшая медсестра болуп иштейт. Анан правкомдон болуп жетекчиси. Ал жакта ал бардыгын коркутуп алыптыр. Кызматкерлер эч ким мага сөз сүйлөй албайт экен. Эмнеге андай деп мен кызыктым. Жетекчиликке айтсам, жетекчилик унчукпа, ал ошондой, ага теңелбе деп коюшту. Анан деген жумуш учурунда мага эме кыла баштады. Чоң сүйлөп, этаптарды жана госпитализация направленияларга кол коюп бер деп давление кыла баштады. Мен ал жетекчиликке айттым, ушундай өз билгенин кылып атат, эмне кылабыз деп айтсам, жетекчилик жок, ага унчукпа, ал деген ушундай аял, ага теңелбе деп, алар унчукпа деп ошондой эле реакция кылып койду да. Анан деген акырында ал деген менин колумдун ордуна өзүнүн колун коюп, этаптын направлениясына ошентип жаткыза баштады. Анан мен жетекчиликке барып айттым, ушинтип уже менин колум жок, өзүнүн колун коюп жаткызып атат, кандай чечим чыгарасыңар деп айттым. Айтсам, мага WhatsApp'тан жөнөтүп кой ошону деди. Макул деп мен жетекчиликке жөнөттүм. Жөнөтсөм, жетекчилик эртеси күнү биздин отделенияга келип, коллективдин баарын чогултуп, мени заведующийлик кызматтан алды. Ошо отделенияда сен иштей албай атасың, тынч иштей албай атасың, коллектив менен иштеше албай атасың деп кызматтан алып койду. Андан кийин мага баласы чала баштады. Тигежен өзү чалып, угроза кылып, мен сени аябай сөктү да меничи. Сөгүп, энемен өйдө сөгүп, анан өлтүрүп коем деп ушинтип эле ачык эле айтты. Анан мен айттым, мейли анда колуңан келеби десем келет дейт.
жумушуңа барып сени ошентип кетем деди. Анан мен мейли колуңан келсе кыла бер дедим. Ал күнү келген жок. Эртеси ошо мен жумуш учурунда келип жанагындай окуя болуп кетти. Мен эртең менен жумушка келсем, энеси келип, менин балам келатат. Мен өз кызматымды аткарып жаткан учурда ушинтип балам келатат. Азыр экөөң расына раз чыгасың, халатыңды чеч деп мени провокацияга алдырганга аракет кылды. Бирок мен бул аялды жакшы билем. Анткени Воронцовкада баардыгы жакшы билишет да кандай аял экенинчи. Ушинтип ар кимди провокация кылып туруп, акырын видео тартып компромат чогултат экен да. Ошол үчүн көпчүлүгү коркот экен бул аялданчы. Эльвира Кочкорбаевна айтты, ошол учурда сиз аны ичке тээп жүргөн экенсиз, жана башка чапкан экенсиз да. Эми видеодо көрүнүп турат окуя кандай болгонучу. Ал деген өзү баштап мага кол салды баласы экөө. Анан мен ал жактан көрүнүп турат эч кандай кол көтөрүү же мындай тепкилөө болгон жок. Анткени ал өзү провокатор да. Анысын билип мен до конца аракет кылдым кол көтөрбөгөнгө. Анан аркаман кубалап эме коридорго чейин кубалап барып, главврачтын кабинети бар го. Мен деген коридорго чыксам аркаман кубалап кетти да. Анда мен качып кеттим. Анан ал деген дальше главврачка кирип кетти да. Негизи сиз да айтты да, ал Казакстандын, Россиянын жарандарын бул жака Кыргызстандын жараны деп 50% төлөп, анан ал төлөтүп ал акчаны ошол 50%-ын өзүнүн чөнтөгүнө кетет. Жок эле дегенде бир кишиден, бир бейтаптан 15 000 сомго чейин алат. Анан мен аны Кыргызстандын жараны деп жазып бербей койгонум үчүн ал мага асылып Алабай деген атты койду дедим. Айтты да. Алабай деген ат боюнча ал өзү биз чай ичип отурганда эле ошентип айтчы, мен деген бияктын Алабаймын депчи. Бейтаптар келсе мен Гав деп ушинтип жүрүп алам депчи. Ал өзүнө койгон аты да. Аны башка коллега сотрудниктерден сурасаңар деле айтышат ошентип. Анан деген жанагы Казакстандын гражданиндеринен деп айтпайбы? Мен жана төлөй турган спецчет деп коет. Бейтаптар ошо төлөп жатышат го. Ал жак үчүн жооп бербейм. Спецчет ал өзүнчө. Мен только бюджетный больнойлорду карайм да. Андай менде укугум жок. Спецчетко кол кое тургандайчы. Аны башка врач коюп жөнөтөт да. Ал ошо ушундай жалган маалымат таратып атат мен жөнүндөчү. Менде дагы азыр фактылар токтоп эметип атам. Жакшы бир юрист жалдап, юристке кайрылабыз ал боюнча да. Жалган маалымат таратканы боюнча да. Эльмира Кочкорбаевна ошо баласы сизге кол салдыбы? Ооба, мен кабинетте болчумун. Жана видеодо көрүнүп тургандай, өзү жаныма туруп видео тартып, балам экөөң сыртка чык, мушташ деп мени провокация алдырганга аракет кылды. Баласы алдыман туруп, жанагындай айтылбаган сөздөрдү айтып, сени жанчып таштайм деп мага жашоомо ушундай угроза болду да. Анан мен ушу айткан сөзүм эле Алабайдын күчүгүндө болбой нары кетчи деп эле айттым. Анан тиги эжек өзү баштады. Уруштан экөө мага нападение кылды. Видеодо көрүнүп турат, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Негизи сиздин ошо жакындарыңыз КМБда иштейби? Айтышы боюнча ошо эки маскачан бала ушундай Семетейге тийишпей деп мындай коркутуу Жок, анан кеткен экен да кечинде. менде КМБда эч кандай тааныштарым жок. Ал өзүнүн жалган маалыматын айтып атат сиздерге. Өзү ойлоп таапчы. Ошондой жалган маалыматты таратып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз Media 24 маалымат агенттигин көрдүңүз. Менин аты жөнүм Адилет Эркинбек уулу. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар.